Бүгүн Баткенде диний экстремизмдин алдын алуу боюнча жыйын өттү. Иш-чарада коомдук коопсуздуктун алдын алуу, диний экстремизмге жол бербөө, жаштарга, мектеп окуучуларына туура тарбия берүү жана кыргыз жарандардын биримдигин өнүктүрүү боюнча маселелер талкууланды. Диний экстремизмдин жана коомдук коопсуздуктун алдын алуу, кыргыз жарандардын биримдигин чыңдоо максатында өткөн иш-чарада Баткен районунун баш имам-хатиби Сайдахмат Ажапбазов ислам динин тазалыгы жөнүндө сөз сүйлөдү. Ислам дини эч качан бир адамдын жанын кыюулукка, бир адамды тоноолукка, бир адамды барымтак алуулукка, бир адамдын намысына доо кетирүүлүккө үндөбөйт. Тескерисинче ислам динин карманган адамдын колунан да, тилинен да бирөөгө зыян жетпеген мусулман. Ошондой эле мусулман адам кайсыл жерге жетсе, ал жерге пайдасы тийген адам мусулман болуп саналат. Зыян жеткизген адам тескерисинче ислам дининдеги адам болбой калат. Ошондуктан ар ким өзүнүн ким экендигин билүүсү керек. Ал эми өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуудагы кыргыз жараны кандай болушу керек деген кеңири маалыматты Баткен таңы облустук гезитинин башкы редактору Адылбек Акматов айтып берди. Бүгүнкү өткөн жыйын чынында эле бүгүнкү күндүн темасы деп айтсак болот. Анткени диний экстремизмдин алдын алууда эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек. Деги эле мындай ислам дининин тазалыгы үчүн кантип күрөшүшүбүз керек. Мына кээ бир жаштарыбыз башка диндердин мындай бир туура эмес саясатына кирип кетип, мына желекти өрттөп жатышы, же болбосо биздики ушул туура деп туура эмес бир жолдорго түшүп алышы, бул албетте бүгүнкү күндө ушул коомчулуктун тынчын алып жаткан бир өзгөчө бир маселе деп айтсак болот да. Жыйынтыгында райондук билим берүү бөлүм башчысы Олжобай Мажелимов мектеп окуучуларына ар тараптуу тарбия берүүдө, дин аалымдарынын, ата-энелеринин жана мугалимдердин коомду кордуу жана аракети жөнүндө айтып өттү. Окуучулар менен баягы жолугушууларды уюштуруп, ушул салттуу динибиздин башка диндерден айырмачылыгы жана башка багытта иш-чаралар өткөрүлүп келет. Туура, бул балким жетишсиз болуп аткандыр. Ал эми сиздин айткан жанагы адеп сабагы жана башка дегендер бул өтү эле. Мындай жыйын суроо жооптор менен уланып, Сузактагы өспүрүм кыздардын адашып башка диний агымдарга өтүп кеткендиги боюнча да ой пикирлер айтылды. Биздин динибизди жаманат көрсөттү. Бул өтө динге да, биздин мыйзамга да каршы келген ишти жасады. Буга биз жалпы ислам коомчулугу, дин башкармачылык Кыргызстандагы биз жүрөгүбүз менен келип андай иштерден алыс болууга чакырабыз бардык.